Туугандар, азыр мына шаардык архитектурасына кирели. Парк деген эмне деп сурайлы. Парк кайсыл парк кандай болуш керек деп. Мисалы мен азыр сурагым келип атат. Новай парк бул эмне парк, Токтогул парк эмне парк, Мээрим паркы бул эмне парк, бири-биринен кандай айырмасы бар, азыркыдай болуш керекпи? Башка жерге дагы бир парк курсак болобу? Бир 30 жылда биз улуу эл болуп, акылман, данышман элдин тукумдары болуп, бир парк курдукпу 30 жылда? Ошону сурайынчы. Жок дегенде курайлы десек бир жер барбы ошону? Кайсы жерде бир план барбы жок дегенде? Макул курбаппыз. Макул кандай бир жамабыз келбептир 30 жылда макул эми. Ачкалыктан эми өзүгө келе баштадык. Бирок жок дегенде мына жерге биз парк курабыз деп ошону сактап турган мына чөнтөктүн мына жериндеги эмес, мына ички чөнтөккө бекитип койгон акчаң болот го, ошондой кылып туруп ички чөнтөккө салып койгон бир жерибиз барбы? Ошону сурап көрөлү, жүрүңүздөр. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Эми архитектуранын бир көп иштеринин бирөөсү ушул парктарда. Архитектура жол кайерден түшүш керек, үй кайерге түшүш керек, бак кайерге түшүш керек, ошолорду аныктайт. Ошон үчүн азыр архитектурадан сурайлы, өз негизи биздин канча паркыбыз бар, канчасы каяка кетти, канча жерге парк болот, деги эле парк деген эмне? Салам алейкум. Денсаулыктар. Жакшы, рахмат. Саламат, кандайсыз? Жакшысызбы? Мен атыңызды унутуп калам да. Азамат мырза. Бизди эми кандай десек? Азамат мырза. Биз мына парктар жөнүндө сурагыбыз келип атат. Ошто ботаникалык бак деген бар эле. Ал 2014-жылы жанагы Атамбаев президент, Айтмамат Кадырбаев мэр. Бул жакта сиздин ордуңузда ким экенин билбейм. Же Жолдошов, же берки 15-жылда эмеспи? 14. Ошол жылы жок болгон. Азыр эми бизде ботаникалык бак барбы, жокпу? Азыр эми андан бери 10 жыл өтүптүр азыр. Парктардын тизмеги боюнча мен кайсы жерде кандай квадратурасы, площадьтары боюнча так маалыматты күтө турсаңар тактап туруп деле алып берейин. Азыр сиздин так кирип келип, муну сураганда мен ош боюнча кайсы жерде канча площадь бар? Макул, анда бизде макул десеңиз даярданып так берейин. Жок, макул, жарайт, жакшы. Тактап берсеңиз дагы жакшы болот эле. Бирок ага чейин дагы бир суроо да. Өз негизи парк деген эмне өзү бизге? Парк деген. Парк деген ошо кайсы жерде салынса, шаардыктар үчүнбү, айылдыктар үчүнбү, эс алуучу жайда. Ошол парктын кандай түрлөрү болот дейм да. Мисалы азыр бизде Новай парк башкача, Мээрим парк башкача, анан Токтогул парк башкача болуп турат да. Ошондо бизде өзү негизи Новай паркты эмне деп атасак болот? Бул кандай парк? Парк деген эмеликинде айтканда эле үй бүлөсү менен эс алып, жумуштан сырткары, окуудан, бала бакчадан сырткары эс алуучу үй бүлө менен бир чогуу бир жер жазуучу жерде жашыл аймак болот деп эсептелет. Берки Мээрим парк. Парктын баары эле бирдей болот да. Мээрим парк, Новой парк аталыштарына мен комментарий бере албайм. Парктын баары эле бирдей эле парк деп эле айтылат. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону
+7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Бирок мындай да, заповедник деген бар, дендропарк деген бар, ландшафтный парк деген бар, шаардык парк деген бар, балдар паркы деген бар дегендей. Анан ошондо биздин парктардын статусу кандай биз? Эмне парк дейм да? Мисалы национальный парк деп коет, улуттук парк. Туура айтасыз. Парктар сиз айткандай жана ботсат деп атасыз. Ботсат болсо ал ошо Национальный академия наук башка өлкөдөн, жылуу өлкөдөн же кандай суук өлкөдөн башка немеден алып келген өсүмдүктү бизге эксперимент катары өстүрүп көрөт. Же болсо башка бир өсүмдүк менен кошуп өстүрүп көрөт дейм. Аны агрономдор так маалымат берет да ал боюнча. Жок, мен аны түшүнүп атам. Андай ар бир шаарда болуш керек чоң. Болуш керек. Чоң шаарда болуш керек. Демек, азыр биздин Ош шаары чоң шаарлардын катарына кирет дейм. Экинчи шаар бол, экинчи статус. Кыргызстандагы экинчи шаар. Анан демек бизде ошол ботаникалык бак болуш керекпи? Ботаникалык бак болуш керек. Болуш керек. Азыр жок кылдык аны. Эми алар боюнча албетте ал сиз көтөрүп аткан теманын баары эле кейиштүү көрүнүштөр эми негизи бирок болуш керек да. Макул. Өстүрүп шаардын келечегинде мисалы келечекте шаарга кандайдыр көп машинабы, автоунаа көп келе турган болсо ошонун углекислый жана газ бөлүп чыгарганга туруштук бере ала турган бир жаңы бир өсүмдүктүн немеси болуш керек, экспериментальный. Эми аны жана Зеленкос управлениясы өзүнүн келечекке проектisi болуш керек. Ошондой кезинде алар көрсөтүп айтып берет, момча населенияга чыдачу парк, ондай газга чыдачу парк, бийиктиги жана немеден ашпаш керек, опорадан ашпаш. Эми шаардын өзүнүн стандарттары бар да. Түшүндүм. Ошондо азыр Навай парк, азыр ошол парк деген талапка канча пайыз жооп берет, же болбосо жооп бербейт? Аны бир комиссияна чыгып туруп аныктабасак, Өзүңүз сиз аралап жүрөсүзбү? Мисалы паркту парк, Навай паркты көргөм. Кандай сиздин оюңузча? Анын ичинде акыркы убактарда немелер кирип кеткен экен көп. Малый средний бизнес. Мороженое сатып, тиягын оюн сабак кылып отуруп, парктардын азыркы абалы эми канаттандыралыктан да ылдыйраак го. Эми менин өзүмдүн субъективный баам да. Бирок эми сиздер ошону баягы мына жерге мисалы муну курса болот, муну курса ашыкча болуп калат деп аныктаманы бере турган сиздер да эми уруксатты бере турган кайсыл. Демек, ошол жерлерге курулуштарга уруксатты сиздер берсеңиздер керек да, болбосо кантип андай болуп кетет дейм да. Курулуштарга уруксаттарды ал боюнча ошол биз инвентаризация кылып чыкканбыз. Новый паркта жана жайнаган павильон, күркө, магазиндин баарына эле биз бербептирбиз. Анын ичинде ошо так бизде схемасы да бар. Аны алып азыр балдар чакырайын, алып көрсөтөлү. Анын үстүндө бизде бар схемалар. Анын үстүндө Токтогул паркта жанагы Ферас деген парк турат, ал жерде капиталдык курулуштар болуп кетиптир. Капиталдык курулушка уруксат барбы, жокпу? Парктын ичинде мындай да болот да, парктын ичи эгер кандайдыр бир капиталдык курулуш катары мисалы мен туалетти түшүнөм мен. Туалет ал баягы адамдарга коомдук жайдагы жок, коомдук жайдагы ал өтө зарыл керектүү нерсе. Аны балким капиталдык кылып коюш керек, себеби бардык эле паркта ошол капиталдык болуш керек. Анан кийин ал жерде туалетке түшүп кетип адам өлүп калбаш керек. Мен аны түшүнөм. Бирок андан башка нерселери дагы капиталдык болуп кетип атпайбы? Андай капиталдык болуп кетип аткан боюнча Орыс мырза мындай экен да. Если парктын ошо границасынан, шаарда деле болот атпайбы, границасынан ошо местный самоуправление токтом менен бекилип, бөлүнүп, то есть бөлүнүп, кызыл китеп өзүнчө бөлүнүп чыгып кетип аткан болсо, азыркы биздин жоболорго ылайык кызыл китебин көтөрүп келсе, анан биз техникалык жактан документ жасап беришибиз мүмкүн андачы. Если бөлүнүп чыгып кеткен болсо, парк деген статустан чыккан болсочу. Бирок сиздерде мынау эме жанагы курулуш нормалары деген бар да. Сиздер уруксат бербей кое аласыздар да. Эмне үчүн уруксат бере бересиздер? Мисалы шаардык кеңеште мен карасам, шаардык кеңеште бир 80-90% бизнесмендер отурат. Мындай болгондо коммерсанттар отурат. Биз архитектура башкармалыгы ошол коммерсанттарга жатып бере беребизби? Качан алар эмне десе ошону айтканын кыла беребизби? Курулуш нормасы деген бар, парк дегендин өзүнүн талабы бар. Паркта капиталдык курулуш туалеттен башка болбойт деген сөздү айтсак болбойбу, эмне болот? Жок, туура. Мен ал сөзүңүзгө да кошулам. Бирок жана сиз айтып атпайсызбы, баарына эле боло береби дегендейчи. Если азыркы эле сөзүмдү айтылайм, если бөлүнүп кетип аткан болсо, жерди бөлүп берип атсыз. Анын үчүн деген биринчи парк жана сиз айтып атпайсызбы, изначальныйга
илгерки союз убакта мындай бул жерге парк болсун, бул жерге театр болсун деп эле кете берген да. ооба. Анан кээ бир театрдыңбы же башка бир чоң эле мекемелердин архивдик документтери азыркыга чейин жок да. Ошол себептен паркты башынан баштап бекитиш керек болчу. Парктын границасын бекитип, утверждать этип, бекитип туруп, анан паркты бекиткенден кийин өзүнүн госакциясы болот, ошо Кызыл Китебич. Кызыл Китебин ошо ОМСтин балансына болобу, же башканын балансына бекитип бергенден кийин анан ошондон кийин парк деп эсептелет да. Мен азыр макул. Анан экинчи, анын үстүндө азыр мынау Абдыкадыров көчөсүнүн уландысы мынау чоң көпүрө турат. Ошол көпүрөнүн астын эле карасаңыз, ал жерде баягы бетондон дубал коюлуптур да. Парктын ичинин өзүнчө баягы тосмо менен ошондой туюк тосмо менен, дубал менен тосуп алса болобу, болбойбу? Мисалы кимге уруксат бергенсиздер, мен билбейм ошол. Өзү индивидуально карап көрбөйлүбү, тактап кайсы экенин архивин көтөрүп көрөлү. Болгон болсо болгонун көрсөтүп айтып берели. Жарайт. Анан кийин мына Токтогул паркка. Азыр ал жерге дагы аттракциондор кече жок эле, азыр эми пайда болуп калыптыр да. Өзү макул. Эми мындай дебейлиби, азыр бөлөйлү парктарды. Мисалы, мынау эмени жанагы мына Навай паркын биз балдар паркы деп коелу. Макул. Аттракциондор жалаң ошол балдар үчүн аттракциондор ошол жерде болсун. Маселе жок. Тир болсун ал жерде, жанагы ар түрдүү аттракциондор болсун. Оюн-зоок жанагы бардыгы болсун. Бирок андан өйдөгө өткөндө мисалы макул жанагы Ферас, анын үстүндө дагы бир Дельфин деген жанагы бассейндер турат. Макул эки бассейн турсун. Бирок аны эмне үчүн баягы дуал менен тосуп алабыз курчап. Ошонун дуалын ачтырбайлыбы? Анын үстүндө мына Мээрим паркы деген бар. Мээрим паркында ал Мээрим парк эмес, ал тамак аш паркы болгондой болуп калыптыр да. Ал жерде аш жей турган кылып, боз үйлөрдү тигип, боз үй формасында курулуштар. Анан ошол жерде тамак берип атабыз да. Өзү парк деген жөн эле мындай сейилдеп, нары бери басып, отуруп, таза абада дем алып кете турган жер болуш керек эле да, парк. А бирок ал жерде биз азыр кайра эле барып туруп ошол жерге тамак, ошол адамдардын оозуна тамак тыгып атабыз да. Ошол керекпи, кереги жокпу дейт. Архитектуралык көз караш боюнча, мындай норма боюнча алганда. Көз караш азыр мен ошол боюнча неметпейлиби, тактап схемаларын көтөрөлү. Так жооп береличи архив менен. Мен дагы бир үстүртөдөн гадайт этип же туура эмес маалымат. Жок, эми мындай да. Мен сиз мисалы жаңы ушул жерге келгениңизде эми жаш экен, жаңы келиптир. Муну кыйнай бериштин кереги жок. Анан жаш экен деп эле ушу чапкылап эле жанагы оор суроолор менен, ыңгайсыз суроолор менен кыйнаштын кереги жок дегенмин мен. Бирок андан бери сиз жок эле дегенде бир 6-7 ай отуруп койдуңуз. 6 ай отурдуңуз. 6 айдын ичинде ушул кичинекей Ош шаарынын баягы архитектуралык нарак бирагын жаттап бүтүшүңүз керек эле деп ойлойм да. Ошон үчүн азыр сураганым. Андан сырткары дагы бир суроо да. Биз 30 жылда бир парк курбаппыз өзүчү. Эми Мырзахматтын маалында анча-мынча эски баягы скверлер курулган, андан сырткары жаңы бир-эки сквер, анан жанагы эмелер, аллеялар курулган. Андан кийинки жанагы Талай Сарбашевдин маалында да бир-эки сквер кайра жандандырылып, бир-эки эмелер жанагы аллеялар курулган. А бирок андан башка 30 жылдын ичинде улуу кыргыздын урпактары бир парк куралган жокпуз да азырчы. 30 канча 32 жыл болду, 33 жыл. 34. Ош боюнча айтып атасызбы же? Ош боюнча айтып. Ош боюнча. Азыр мени кызыктырган кайсыл жерге парк кылсак болот? Бизде ошондой жер. Бизде азыр жана АТР деп президентибиздин указы менен АТР деп жанагы Кара Суу районунан жок, Жашыл Мураска жете элекпиз. Кара Суу районунан биз шаардын карамагына жерлерди бөлүп алып атабыз. Баягы ирлештирүү. Ирлештирүү боюнча. Ал боюнча шаар, Ош шаары 2 эсе чоңойду. Азыр биз бул боюнча да көптөгөн сунуштарды бердик. Ошол эле мэрияга бердик. Азыр ошонун эми деталдык баягы иштеп чыгуу немесинде турабыз. Этабындачы. Анын ичинде ошол жерлерге предложение бергенден кийин планга ылайык беребиз да. Ал жерде обязательно паркы да бар. Жашылууларды обязательно камтып кетебиз. Кайсы жерлерде? Эми ал азыр сунуш болгондон кийин бекилик нерсени. Эми сунуштап аткан нерсени айтып коюңуздар да. Мисалы, мына жерде парк болушу мүмкүн деп. Себеби азыр адамдарды дагы адаштырбайсыз да. Ошондо мына жерди мисалы бош экен, ушул жерди алып, ушул жерге бир торговый центр сала калайын деген адамдарды токтото туруу балким жакшыраактыр, акылдуураактыр. Ошон үчүн мисалы мына райондо парк болот, бул райондо парк болот деп айтсаңыз болобу? Ал боюнча мында Дырыс мырза. Азыр биз чоң Ош Сити деп, эми англисче Ош Сити деп атап алып, ушундай чоң долбоорду баштоо этабында турабыз. Ош Сити деген ичинде ошо умный город, Smart City деп англисче айтылат экен.
ошонун смарт ситинин ичинде эле ошол жана ирригацион сеттерди жердин асты менен алып өтүү азыркыдай жана бир столбого эле бир канча сеттин баарын илип салып көрүп атасыз да бүт ысычы болуп турат. Ошонун баарын алып кетүү максатында ошону эле парк менен да камтып, ичинде парктар да бар. Сиз азыр коммерциялык долбоорлор жөнүндө жакшы айттыңыз. А бирок акча түшө турган. А бирок элге жакшы боло турган. Азыр ошону айтып берейин, сиз оюм бөлүнүп кетти. Смарт сити деген ал коммерциялык долбоор эмес, ыдырсыз. Анын ичинде социальный развитие, социалдык өнүктүрүү жаатында. Анын ичинде школдор бар. Мектеп. Жилой сектор болот. Жилой сектордун жанында обязательно өндүрүш зонасы болот, өндүрүш аймагы. Ошол жилой секторго келип жашаган киши өндүрүшкө кирип, жумушка кирип иштеп, анан ошол жерде эле ФАП больницасы болот, ошол жерге школу, детсады, ушундай эле бир Парк дегенди айтпай атасыз да, мен парк да ошонун ичинде бар. Сиз бөлүп салып атпайсызбы? Паркта кырсыз, обязательно паркта бар. кандай кылсак болот? Азыр Тактап берейинби? тактасаңыз тактап бериңизчи. Мына жерде мисалы кайсыл жерде кайсыл парк кандай болуш керек? Мисалы азыр неге дуал тосулуп атат? Ага неге жол берип атабыз? Чыкырсаңыз. Ошо бетондо тосулган болуш керек. Кандайсыз? Көрмүш. Азыр Кудурус мырза келип парк боюнча эмелерди көтүрсө, схемаларды жана биз бир предложение сунуш кылган. Новый парк па? Жок, новый парк эмес, азыр немелерди көтүрсөңүз жана предложение кылып атпайбызбы? Орсити боюнчачы. Ошонун ичинде парктар бар, проектлер бар. Ошолорду көтөрүп Жок, ал кирсеңиз. жагы бар. Бирок Анан мына бир вопрос. ошол эле мына Новый парк бул эмне парк өзү? Ошону сураган болдум. Ал эми новый паркта. Мында да эмне белгилеген новый парк. Анын ичиндеги, Берки Алишер Новый. Нерим парк эмне парк? Жок, неме жок. Берки Токтогул парк азыр кичес. Жок. Токтогул парк эмне парк анда? Жок. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Мен жана үчөөнүн эмне айырмасы бар? Ооба. Баардыгы эле ызычы болуп бардак болуп кетти го деп атасыз да. Эми ал парктардын баардыгы муниципальный да. Муниципалдык менчик башкармалык мэриянын жери болуп эсептелет да. Алар жанагы кимге кандай арендага берет, канчага берет, алар өздөрү чечет. Алар өздөрү чечет. Бирок парк дегендин өзүнүн нормалары бар да. Өзүнүн нормасы бар. Ал боюнча биз туура, мисалы, Новый парктын ичиндеги азыр түшсөңүздөр башаламан курулуш болуп кетпейби? Ал боюнча мына биз архитектура органы катары биз өз сунушубузду бергенбиз. Мисалы, Новый парк, бүгүнкү күндө Новый парктын акыбалы мынтип отурса, күндөн күнгө ушинтип отурса, мындан да жаман акыбалда калат. Мына Мерин парк, андан кийин Токтогул паркы ошондой болуп келет атпайбы? Бул шаарда өзүнчө бир тихий зона болуш керек да. Токтогул парк ошондой болуп уюштурулган да. Токтогул паркка азыр кечээ ремонт болуп, бир жакшынакай болуп калгандан кийин аттракциондорго уруксат бердиңиз. Жок, ал аттракциондорго биз уруксат бербей атабыз. Анан эмнеге азыр курулуп кеткен? Жок, азыр ал аттракциондор боюнча шаардык кеңештин токтому бар. Токтотулсун деген. Неге Ал боюнча биз эми мэрия УМС өзү жооп берет дагы. Мына Мерин парк эмне? Ал дагы парк болуш керек эле го. Ал тамак жей турган жер болуп кетиптир азыр, баягы боз үй формасындагы бир курулуштар. Жок, эми ал Мерин паркты ошол көптөндүрөм, жакшылдандырам деп эми ошо ижарага берген экен УМС. Анан ал жакты УМС кандай, эмненин негизинде кандай кылып эми баягы келишимде шарттар болот да. Өзүнчө кандай шарттар коюлду, кандай берилди, ал Бирок ал архитектура менен макулдашылган шарттар болот да, туурабы? мисалы ал УМС өзү берет да, жери. Өзү берет, курулуштарын айтам. Мисалы бизге УМС Макул, азыр мен сизди түшүнөм, мен сизди подставить этпейин. УМС деп атпайбы азыр. Бирок ошол Мерин парк бул Ош шаарынын вице-мэрине берилген, баягы Марс Исаевка. Ошон үчүн Исахов беле. В общем, сиз менен аны каршы койгум келбейт. Ошон үчүн сизге ал тууралуу суроо бербейин. Мен анын астындагы жер боюнча сурайын. Мына эме чоң көпүрө бар го Орусбай Абдыкадыров. Ошонун астында баягы мурда Дельфин деген эме бар эле. Анын айланасы азыр бетон менен тосулуп калыптыр. Ошого ким уруксат берди? Бетон менен парктын ичинде бетон тосмо болуш керек. Дельфин эмес, мына чоң бассейн айтып атасыздар, мурунку чоң бассейн, азыр аквапарк болуп өзүнчө эме болду. Ал боюнча биз алар башкача сунуш кылышкан бизгечи. Мисалы, ошол жерге кафелер менен, летний кафелер менен өзүнчө эле бир бюджетке укмуш акча түшүрөм деп арендага алам да ала турган адамдар, мен ушунча бюджетке акча түшүрүп берем. Мен мына эскизди кабыл алып берсеңер, биз ушул боюнча куралы деп бизге эскиз менен кайрылган. Ал через мэрия аркылуу кайрылган. Анан баягы эскизди карап көргөнүбүздө ал баягы норма бар да, мисалы водохраниль зона бар. Водохраниль зонага ошол эле
эмнелерди курса болот. Бул суу кодексине туура келе турган нерселерди караш керек да. Баткоз менен макулдашыпчы. Анан алар бизге кайрылганда, аны эскизди карап көргөнүздө ал жерде өтө эле мындай капиталдык курулуштар көп кеткен, көп болуп кеткен. Анан биз анын баарын жок кылганбыз дагы, буну сезондук деп биз бергенбиз. Аны убактылуу сезондук деп, ал ошол баткоз менен тиешелүү кызматтар менен капиталдык курулушу жок берилген эмес. Андага анан эмне үчүн ал жерде бетон тосмолор турат? Мен азыр эми ал бетон тосмолор боюнча эми ал жер муниципальный арендага берип атат. Алардын эми өздөрү көзөмөлдөш керек да. Курулушка кандай курулуштарга кандай орнотмолорго уруксат беребиз, аны биз мыйзамдан чыга албайбыз. Биз беребиз уруксатты, калган курулуш кандай кетип атат, эмес өзүнүн жерин өзү көзөмөлдөш керек. Жанагы Навай паркчы, Навай паркта ал боюнча дагы биз сунуш бергенбиз. Навай паркты мына жакында эле комиссия болду, мына мен өзүм катышканмын. Мен өзүм ошол жерде айтканмын. Ал Навай парк эмес, ал уже базар болуп калыптыр да. Ал бүгүнкү акыбалы ал бизге дагы жакпайт. Биз аны УМСке айтканбыз. Мына каньончу турат, экөөбүз жөө кыдырып барып ар бир объектини карап чыкканбыз. Ал боюнча опорка түзгөнбүз, иштеп чыкканбыз. И ошол боюнча өткөрүп бергенбиз. Мынанча жеке менчикке берилип кеткен убагында. Азыр мына бардак, давай тазалагыла десек, эми ал бюджетке байланыштырып неме кылган, эми ал жагын өздөрү чечишет. Бизде ботаникалык бак барбы, жокпу? Ботаникалык бак бар, ал мына ошол эле Большая рыбка турат го, ошонун бул жагы ошо ботаникалык сад деп бак деп, бирок бүгүнкүнө каралбай кымылып кеткен. Кийин анан ал жерге кимдин балансында турат азыр? Неменин балансында, мэриянын балансында, УМСтин балансында. Макул, бирок жанагы ФИФАнын орду деле ботаникалык бактын орду болчу. Уже жок болуп кеткен да. Азыр ботаникалык бак деп бүгүнкү күндө иштеп атканы мына Юго-Востокто жанагы Фирфак барбы? Ошонун алдында Ошму ботаникалык бак деп ошол жерде уюштурган. Ошол жерге бүт иш кагаздарды Ошмуга берилген. Убагында мурда берилген. Ал убакта мен ишке дагы кире элем, мурда кийин бүт көтөрүп тактап чыкканбыз да. Ал ошол Акбуранын жээгиндеги эле бир ошол жанагы бир темир решетка менен тосушпадыбы эле? Бир полоса да эми. Жанагындай оңдолуп, ошо Ошмуга тапшырма берилген, мэрия тарабынан алар оңдоп бардыгын. Сиз орун басар катары эми бир аз буга азыр жетекчиңиз жаңы келген үчүн ага караганда маалыматыңыз көрө окшойт. Андан сырткары ошто дагы парк кыла турган жер барбы, жокпу? Парк кыла турган жер. Азыркы мына жаңы баягы элелештирүү программасынын алкагында кошулган жерлерди эске албай туруп, эски жагынан алганда кайсы жер? Генплан 2016-жылы бекитилген. Биз азыр ошол генпланда бүт ошол расчеттор менен каралганда, биз бүгүнкү күндө дагы ал ПДП бекитилген, ПДПдан сырткаркы жерлер. Азыр ПДПнын ичинде биз баягы парктарды уюштура албайбыз да. Бүгүнкү күндө турган ошол Мерин парк, ошол Токтогул парк, Разаков парк, ушулар гана каралган. Адам башка парктарды уюштура албайбыз. Ошого ПДПдан сырткаркы жерлер, мына Сулаймановдун буфердик аймагы бар го. Мына Кызыл Кыштак, ошол эле мына Шейтөн, бул жагы мына объездной жол деп коебуз го, жанагы отордун айланасы. Биз ошол жака ошо генплан боюнча кайсы жерге парк болот. Бирок ал жерлер үлүш жерлер го. Жок, ал жерлер үлүш жерлер. Бирок биз генплан боюнча сунуш кылып атабыз. Ушул жерлерди ушундай кылып туруп өздөштүрөлү, өнүктүрөлү депчи. Макул. Бирок баягы үлүш эмес жерлерден алганда, мисалы Акбуранын бою, мисалы ошол жерде Акбураны айтышат да, Акбура Оштун өпкөсү дейт да. Ошту тазалап турган нерсе бул Акбура. Акбуранын ошол эки чети тазаланыш керек деп атабыз. Тазаланган, толук тазалана элек али. Бирок таза жерлери дагы бар да. Мисалы мындай кеткенде сол ошону Акбураны айтайын. Талайбек Насырбековичтин мэр болуп турган маалында Акбура 3 этапка бөлүнүп, эки жээгин бекемдеп, ошол жакшынакай эки жээгин көрктөндүрүп, жашылдандырып уюштуралы, баягы элдер негизинен ошо сиз айтып атканда Акбура Оштун так ортосунда баардык элдер ошол жерде басып эс алсын деп ошондой проект иштелген. Кийин анан ал проект иштелгенде коомдук угууга да коюлган, бул комиссия түзүлгөн. Анан ошо коомдук угууда көпчүлүк эл Акбураны ошол бүгүнкү күндө кандай турса, ошол калыпта эле калтыралы. Себеби бул естественный өзүнүн немеси турсун Акбуранын деп
баягы азыр башында билесизби? Ал деген сөз, мен аны түшүнүп атам. Ал жерде курулуш жөнүндө ал элдердин назарга тутканы бул курулуш болчу да, курулуш эмес. Жөн дарак эгип коелу десең дагы жок экпечи дедиби? Ким айтты ошону? Жок, ал дарактарды эгүү ал сунушталган. Биз проектиде каралганбыз. Проектте бардыгын биз көрсөттүк. Проект бизден өтөт да, макулдашуу. Мисалы мынау Вахапова деген жанагы жол ачылды. Ошонун ылдый жагы, мисалы мурдагы жанагы Урмат Аманбаеванын жерлер. Ошол жерлер болгон экендер. Сиз өзүңүз деле билесиз да, мисалы ошол жерде каток болгон. Андан бери канча жыл өттү? Андан бери ошол Акбуран бойлору ошол жерлерге дарак эксе болобу, болбойбу? жеке менчикке берилип кетиптир да. Убагындачы кайсы мэрдин малында берилип кеткен. Биз аны баарын тактап чыкканбыз госрегистр мененчи. 2017 жылы прокуратура менен мэриянын биргеликте комиссия түзүшкөн. 417 буйрук менен комиссия түзүлгөн. Бүт шаардагы бир Акбура 9 каналдын бойлорунда бүт бардык 800 канча объект аныкталып чыккан. Ошол жеке менчикке берилип кеткендер, баягы 271 токтом бар эмеспи? Ошол 95 жылы кабыл алынганга чейин кабыл алынгандан кийин канча жер берилип кетти. Бардыгы аныкталып, бул материалдардын бардыгы прокуратурага өткөрүлүп берилген. Прокуратура өздөрү алган. Бирок ошол жана Акбуранын эки тарабын көктөндүрүүдө ошол жеке менчикке өтүп кеткен жерлер боюнча мэрия иш алып барган. Бул аягына кандай, бүгүнкү күндө кайсы немеде анын маалыматым жок экен ачыгы. Рахмат. Мэриядан сурасаңыз болот. Макул, рахмат. Кара эле. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр ош шаардык архитектурасы айтып атат. Жанагы Токтогул паркындагы аттракциондордун бирине дагы биз уруксат берген эмеспиз деп атат. Шаардык кеңештин токтому чыккан, ал жерден ошол аттракциондорду алгыла деп. Азыр бир жакшы иштеп атат. Жанагы Навай паркын тазалоо боюнча биз сунуш бергенбиз деп атат. Анысы аткарылбай атат. А берки жактагы жанагы Токтогул парктын этек жагында ошол феррастын тегереги, ал жерлердин бардыгына дуал тосмолорду орнотконго биз уруксат берген эмеспиз деп атат. Анда ал кантип дуал тосмолорду уюштуруп калды? Анда шаардык мэрия эмнени карап отурат? Булардын азыр дагы бир эмеси. Өзү негизи ушул жанагы биздеги чиновниктердин билимине таң калам да, ушул. Парк деген эмне десең, парк деген паркта деп жооп берип атышат. Азыр ошол эле суроолор менен мынау шаардын мэрине кирели деп ойлогонбуз. Шаардын мэринен дагы сурайлы дедик эле. Бул парк деген эмне? Мэрин паркы эмне? Токтогул паркы деген эмне? Бул ылдыйдагы жанагы Навай парк деген эмне? Булар бири-биринен кандай айырмаланат? Кимиси кандай болуш керек? Булардын концепциясы барбы? Кайсы жерге парк кылабыз дагы? Деген суроолор сурайын деп кирсем жок экен. Адатынча да басып кеткен окшойт. Азыр эми муниципалдык менчик башкармалыгынын жанагы жаңы жетекчиси, бирок ошол эле учурда мэриянын эски чиновниги Алтынбек Пирматовго кайрадан кирели, кирип сурайлычы бул парктар жөнүндө. Ушул эле суроолор. Жүрүңүздөр. Парк деген эмне? Парк деген бул эс алуучу жайлар, бул сейилбактар, там орусча айтканда там сквер, парк, аллеи дегендер. Биздин шаарда там ушу Токтогул паркы бар, ошондой эле там кичи парктар бар, Ататүрк паркы бар, Акниет аллеясы бар, Навай паркы бар. Ошол Навай паркы кандай парк өзү? Навай паркы бул эс алуучу сейилбагы. Сейилбак деп кыргызча аталат. А Мерин парк? Мерин парк тоже Мерин парк деп убагында болгон экен. Бул Акаевдин малында баягы аял Мерин баягы атайын бир фондду жетектеп турганда ошо Мерин парк болуп, там ошо Токтогул парктан бөлүп алган. Токтогул парк менен башында бир болгон же бир болгондугум боюнча мен адашып калбайм, так ошо Мерин паркы деген бар бүгүнкү күндө ижарада ал. Анан анын четине там бүгүнкү күндө неме салынып атат, стадион салынып атат. Мен аны түшүнөм, бирок Мерин парк деген өзү эмне өзү? Парк деген паркта, Мерин парк деген парк. Сейилбак кыргызчасы. А Токтогул паркы? Токтогул паркы дагы Токтогул парк, кыргызчасы Токтогул сейилбагы. Жок, ошол эмне деген ал? Парк деген бул адамдар кирип, эс алып, жүрүп, дем алып, там ошол жерде тамак жеп чыга турган жерлер. Там мороженое жеп чыга турган, балдарын эс алдырып, басып дегенде, сейилдеп дегенде, ошон үчүн наверное аты сейил деген аты сейилбак. Жарандарыбыз сейилдеп, кирип, айланып, жүрүп, свежий воздух менен дышат этип чыга турган жерлер.
Мээрим парк бул баягы 2 жаш келип алып ошонун тегерегинде той паркы деп койсок болобу? Жок, мындай Ыдырыс мырза, мындай. Же ал тамак жей турган парк. Жок, мындай сүйлөшөлү. Мына парктардын арасында архитектурный нормалар боюнча там атайын там баягындай мисал парктарда пункты питания должно быть. СНИП боюнча строительный норма правила. Канча аятка канча болуш керек? Эми аны сизге мындай кылсак, там архитектура там жооп берсе, мен сизге мындай жооп берейин, там парктардын ичинде атайын там пункты питания должно быть, там вот туалет, ажатканалары болуш керек, там баягындай суусундук, бузундук иче турган жерлери болуш керек, игровые площадкалар болуш керек. Ошон үчүн Мээрим паркы боюнча токтолуп кетейин. Мээрим паркында өзүңүз айтып каласыз, там көптөн бери эле иштейсиз. Мээрим паркы баягы 2000 канчанчы 2011-12 жылдары билесиз, ошол жер кароосуз калып, там вообще жаткан. Мына Ленин астын өзүңүз билесиз, мурда дискотека болуп, там ар ким кирип жүргөн, там жаш кезибизде билесиз да, бул жерге баягы милициялар келип, түндөсү дискотекалардан баарын жүктөп кетип жүргөн, там ошол боюндан кароосуз калган жер экен эле. Эме мындай кылып атабыз да. Азыр кийин ал ичарага Алтынбек мырза, ушул жерден мындай кичине кое туралы. Өзү биз баягы 90-жылдарды орусча баягы лихие 90-е деп коет да. Ал кезде парк эмес, бардык эле жер керек болсо, подъезддер дагы мындай алганда баягы наркомандар жаткан жерлер болуп калган. Подъезддер дагы. Эми ошону шылтоо кылып эле анан ага берди. Кандай суроо бергиңиз келип атат? Мага мындай. Дұрыс мырза, сизден суранам да, мына күн сайын мен немеден чыгып атам да, экрандан чыгып атам. Мына дайындалган 3-4 күн болду элек. Каждый день келесиз, мына жооп берип атам. По существу эле суроо бериң, мен сиздин сурооңузга мен жооп берейин. Баягы историясы, не болгонун өзүңүз айтмакчы. Аны өзүңүз айтып баштап атасыз. Жок, айтып атам. Мурда кандай акыбалда тургандыгынан ал мен мына буга чейин болгон ижара шартында берилген. Кандай шарт менен берилген? Ижара. Кандай шарт менен берилген дейм? Ижарага бердиңиздер. Ижарада максаттык багыты ошо сейил бак катары берилген. Бүгүнкү күндө ал жер забор менен тосулуп алынды ал өзүнчө? Забор менен тосуп ал жерге кирген платный болобу? Кандай болуп калат? Ижара шартында берилип, бүгүнкү күндө ошол жерде атайын баягындай фотосессияларды уюштурганы, биздин баягы жаш үйлөнгөн немелерди өзүңүз билесиз, мына бул жерде там вечный огоньдун жанына келип жүрүшөт, там ошолар келип, ошондой эле немеде арендада, мисалы биздин Токтогул паркы дагы турат. Ой, неме Навай паркы дагы турат, билесиз да. Навай паркында дагы азыркы бүгүнкү күндө арендасын көтөрүп атабыз. Ошондой эле немеде мына Мээрим паркында. Мээрим паркындагы там өз убагында арендасын төлөп атат, айыл жерлерде жашылдандыруу иштерин жүргүзүп, оңдоп түзөштөрүн жүргүзүп, ал жерде тепкичтерди оңдоду, мен билишимче. Основном баягы ставканы өзү туура айтып атасыз, ошо жаңы үйлөнгөндөргө. Жаңы үйлөнгөн ошо достору менен келип, жаңы үйлөнгөн жубайлар ошол жерге кирип, баягы жана той парк деп айтсак ошондо туура болобу? Эми Мээрим паркы деп калган, мисалы Ататүрк деген паркыбыз бар экен бизде там. Мурдадан аты калган, ал атын өзгөртүү боюнча эч кандай сунуш келип түшкөн эмес. Эгер кандайдыр бир сунуш келсе, өзүңүз билесиз, шаардык кеңеш тарабынан парктардын или көчөлөрдүн аттары өзгөрүлөт да. Андай пока Мээрим паркы кандай мындай той паркы деп атасызбы, там андай парк деп өзгөртүү боюнча сунуш келген эмес. Макул. Эмени Навай парктанда базар паркы кылайлы деп сунуш келген бар. Ал жер азыр базар экен да, мен көрдүм азыр. Навай паркында дагы аттракциондор аябай көп. Баягы биздин неме Навай паркы СССРдин малынан эле өзүңүз билесиз, ал жерде там автовокзал жайгашкан, мурда там эсиңизде эски автовокзал жайгашкандыгына байланыштуу биз Ош шаары баягы Ош областынын административдик центри болгондугуна байланыштуу ал жерге айылдан жакынкы райондордон келген адамдар илгертен келип эле Навай паркында өзүңүз билесиз, ошондой көп аттракциондор жайгашып, ошондой баягындай суусундуктар, мороженойлар, башкалар сатылган ошондой парк эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы ошол парк ошол боюнча турат. Мүмкүн болушунча ал жерде там тартипке салуу иштери там жүргүзүлүп атат. Былтыр кирдик ал жерге, мүмкүн болушунча туура айтасыз, баягы бак тарактарга линия видеокамералар, башкалар илинип калган жерлерин бүт оңдоп, эскертүү берилип, баардыгын иреттелип, мүмкүн болсо иретке келтирип, тротуарларын оңдоо боюнча, башка боюнча иштер жүргүзүлгөн. Навай парк боюнча архитектура бир нече эскертүүлөрдү бердик, мыйзамсыз курулуштар абдан көбөйүп кеткен деп жооп берип атат азыр. И ошолор боюнча качан чара көрүлөт? Мыйзамсыз курулуштарды айыл жерде там кандайдыр аттракциондор, башкалар коюлгандардыгына толугу менен архитектура тарабынан берилген корутундулардын негизинде гана коюлат.
Архитектор биз уруксат берген эмеспиз көп жерине деп атат. Анда там, не знаю, там кирип бир инвентаризация жүргүзүп чыгайын. Кече жакында эле ошондой кылдык деп атат. Комиссионный карадык деп атат. Көп жерлер аныкталды деп атат. Мендеги маалымат боюнча Ыдырыс мырза, мына мен айтып атам, мына 2 күн болду, 3 күн болду. Бул жерге келгениңизге 2 Мен күн сизге болду. дагы Ошол эле учурда сиз мэриянын курулуш тармагын сиз көзөмөлдөп отургансыз. Сиз бул нерселер Мен сизге маалыматтар айтып атпаймынбы? Хорошо, там ошол жердеги кандайдыр бир курулуш коюу боюнча там аттракцион коюш, бул архитектуранын норманын негизинде коюлуш керек. Эгер кандайдыр нерсени бир ушундай өз билемдик менен койгон болсо, мыйзамда белгиленген тартипте чара көрүлөт дагы. Сиз эми курулуш тармагын буга чейин көзөмөлдөп келген адам катары, жетекчи катары, андан сырткары азыр мынау Муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси башкарып аткан адам катары мынау Рыспай Абдыкадыров атындагы көпүрө бар го, көпүрөнүн асты жагында баягы бассейндер бар. Ошол жердеги наркы феррас капиталдык курулуш куруп алып туруп, онун үстүндөгү жерлер баягы бетон дубалдарды коюп алып туруп, ошол кайсыл архитектуралык нормага, кайсыл шаар курууга жатат? Так, Большая рыбка деген бассейн боюнча айтып кетейин. Большая рыбка деген бассейнди биздин неме аябай көп аракеттерди жүргүздүк. Мурда билесиз, там бир фамилияларын атабай эле коеюн да, бир сиз көп атаган бир фамилиядагы бир шаардагы киши ал жерди ижарага алгандагы кайра өзүнө менчиктештирип алган, билесиз. Менчиктештирип алып ошол жердеги зданияларды куруп алып бизге бербестен биздин балдар соттошуп жүрүп, там мына былтыр Ким экенин айтса болобу? билем, Мен билбейм чындап эле. кадастрдан карап көрүң, мына Жок, баягы Феррасты билем. Феррас бул жанагы ким эле, жанагы Бойко деген кличкалуу кишиники. А бирок анын үстүнө анда жанындагы мен да балдарда айткан оюнча баягы Жайыл Атамбаевдин балдары деп угуп калам, там ошолордун балдары там ушул жерде деп турат экен деп бир нече эскертүүлөр берип, бир кыйла соттук териштүүлөрдүн негизинде муниципалдык менчикке кайтарылды, баягы кызыл китеби жокко чыгарылып. дуалдар качан алынат? Эми дальше угуп туруң. Ыдырыс мырза, сиз менен мындай сүйлөшөлүк да, мына сиз келсеңиз мен мүмкүн болушунча аракет кылып атам да. Башка ишими токтотуп коюп, кабыл алып, мына акыркы убакта мына тез келип атабыз, мына черезден келип атабыз. Кайтарылды дагы, там ошол жерде бир курулуштар бар экен. Жердин астынан баягы суунун скважинасы бар экен эле там. Аларды там баягы шылтоо кылып, там мынча миллион кеткен дегенден ошону бизде там мажбур иретине буздуруп толугу менен тегиздеп алынып салынды. Үмүт үзүлдү. Ошол жерде скважинага былтыр баягы таза суу менен камсыздоо долбоорунун ичинде скважинага кайрадан калыбына келтирип, ал жерде скважинаны кайрадан толугу менен калыбына келтирип проекттин негизинде аны шаардыктардын таза суу ичүү системаларына кошулду. Ал эми Большая рыбканын мурдагы территориясы бүгүнкү күндө ижарага берилип, ал жерде көрүп атасыз, там бүгүнкү күндө аябай татынакай кылып, там баягындай атайын горкаларды, башкаларды кылып, там капиталдык ремонттон өткөрүп, ал жерге ушу жайдын күнү там атайын кирнүүчү бассейндер, башкалары там орнотулуу иштери толук еще бүтө элек, там по-моему бир 70% бүткөрүлдү. Бирок баягы дуал Ижара дуалды там бетон ал жерде баягы немеден бетонный деп баягы неме кылсак кандай туура болот, муну деле легкий конструкциянын бир негизи баягы установка кылынган бетондор көрдүңүз там. Ножкалары менен мен угуп турсаңыз, туюк да ал. Туюк болсо, дуал да ал, забор. Анда забор. Тосмо. Ошо забор сиз айткан. Ошо дуал сиз айткандай, дуал. Бетондон коюлган дуал. Стойкалары менен азыр отдельно сатып атат. Ошо решетканы эле бир түрү алып келип, эки ножкасы менен сайып койгон жерге там барып, буга чейин тартып келсеңиз керек. Коюлган. Эми анын ичиндеги там өтө кымбат баалуу там баягы стулдарды, баягы немелерди, там өздөрүнүн оборудованияларын, башкаларын коюп атат, зонтиктерин коюп атат, башкаларын коюп атат, атайын баягы немелерин, горкаларын алып келип атышат. Эми кандайдыр биздин түндөсү билесиз, азыр түндөсү бизде милиция жоктан да, милиция иштебейт, СМБ иштебейт, прокуратура иштебейт анда. Иштейт, бардыгы иштейт. Неге ал жерге архитектура тарабынан архитектура биз уруксат бербедик деп атат. Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам. Бир ишкер кандайдыр бир ишин жүргүзүп атканда бир тоскоолдук жаратпай, биринчиден ал проектисин да азыр до конца чыгара элек дагы, там чыгарып бүтсүн, да ишке киргизсин. Былтыр дагы мына аракет кылып алып атат компания, мен ал компания ким алганын деле билбейм, там ошол жерди ишке киргизип, мына бүгүнкү күндө кече да балдар
күнүнө карата келишип именно ушу там жетим балдарга ишкерди ооруа кылбай эле башынан эле бул болбой тууган, буга акча кетирбе, банкрот болуп каласың, эртең мына Ыдырыска окшогон акмактар чыгат дагы мына дубал экен, алып сал, андан көрө забор кыл деп айт деген талап болот. Архитектура уруксат бербей деп ал жерде забор турат, Ыдырыс мырза. Забор турат, мындай кылайлы, жеке ишкерлерге тоскоолдук кылбай, раз келиштиби биз мына жеке ишкерлерди биз азыр тартыш кыйын болуп атат. Ушинтип эле бир күн койсо эле экинчи күнү бузуп коюпчу там. Мына кече дагы көрдүңүз там ошол эле келечек борбордун аркасында заборду мына сиздин очеркиңиздин негизинде буздук. Хотя там аны өзүбүздүн баланска алып эле койсок болот эле. Бузгандан кийин буну азыр акча кетирип ал жерге жаңыдан забор койдук. Ишкерлерге кичине неме жардам берели, шанс берели. Мына былтыр ошон үчүн райымга окшогондорго жатып бере бербеш керек да, ким келсе. Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам. Бир нерсени бузардан алдын деп атам. Жети өлчөп бир жолу кессек деп атам. Ал жерде дагы жеке ишкер мисалы там миллиондогон уруксат берерде дагы жети өлчөп бир кессек. Себеби биз ошентип азыр ишкерлерди банкрот кылып атабыз азыр. Мыйзамсыз жерлерди берип коюп, мыйзамсыз уруксаттарды берип коюп. Мыйзамдуу берилген. Бул жерде аерде аквапарк курулуп атат. Бүгүнкү күндө мына бир 70-80% бүтүп калды. Бүтүргөндөн кийин дагы ал жерде келип дагы бир нерсе очеркиңизди көрөсүз. Макул. Ботанический парк каяка жок болуп кетти? Кайсы ботанический парк? Ошто ботаникалык бак бар эле да. Ботаникалык бакты там ошол бул жерде мындай айтылат, там ал мен билишимче там азыркы мына футбольный неме турбайбы? FIFA. ФИФАны там ошого немеге 25 жылдык ижарага берилип, ал жерде өзүңүз билесиз, там футбол жеңил конструкциядан летний футбольный аянтчалар турат. Ал жерде мурда там Союз таркагандан билесиз, сары челек, андай мындай деген бир кафелерге берилип, алар бүт ээлеп алынган жерлерди кайтарылган. Андан ылдыйы мостко чейинкисин айтып атам. Мосттон үстүнкү жактарын өзүңүз билесиз, баягы бүгүнкү күндө бар теннисный корт, кечеле Барсовский зал курулду, башкалар курулду. Ал эми Абдыкадырова мосту менен неменин аралыгы, Навай мостун, то есть Навай паркына чейинки аралык. Бассейндерден ашкан жагы. Да, ашкан жагы. Аркасына да Газпром менен келишим түзүлгөн, ал грантовый негизде там ал жерге там тоже там крытый там этот спорт залын куруу боюнча. Анын астындагы жерде бүгүнкү күндө там жалган айтпасам где-то бир проекция где-то бир 80 миллионго жакын азыр парк айда курулуп атат. Көрдүңүз, наверное, там. Бюджети каяктан? Бюджети Арис боюнча Аристин программасы негизинде бул шаарда 4 проект ишке ашып атат. Бул Акбаранын аркылашы там атат. Проектин көрдүм да, чылык эле бетон кылып салыпсыңар, ошол керек беле бизге? Бетонду кылышты, там Ыдырыс мырза берке мен жарды көрдүңүз да, жар жака бетонду коюп атат. Подпорный стена кылып же баягы эмнеге дегенде. Жок, сахналары деле, көрүүчүлөрдүн турган жер деле бүт эле бетон да, бетон кылып. Эми мындай баягындай жыгач кылып койсок, аны биздин баягы кандай өзүңүз көрүп атасыз, тез арада эле сынып жок болуп атат экен. Проекттер бүт согласованиядан өткөн, экспертизадан өткөн. Токтогул парк боюнча. Токтогул парктагы азыр жанагы Навай парктан айырмасы жок, базар кыла баштапсыңар. Базар болгон жок. Навай парк аттракционго уруксат берилген. Буга чейинки шаардык кеңештин токтомунун негизинде буга чейинки орнотулган аттракциондор иштесин деген, мындан ары башка аттракциондор коюлбасын деген көр кеңештин токтому бар. Ошол токтомдун негизинде бүгүнкү күндө там башка жаңы аттракциондорго берүү тыюу салынган ал жерге. Бүтүптүрү же бүтүрүпсүң? Эмнени бүтүрүпсүз? Эми кое турган жер. Ал Ыдырыс мырза, мындай сүйлөшөлү. Азыр мен паркка түшөм. Паркта там ошо Союз малында турган эле аттракциондор гана турат там. Бир жаңыл сизге ошол жерде бир столовый бар эле, билесизби? Ой, илгери бир лагман жеген там. Ошол столовойду алдырып койгонбуз, анын дагы бир строительствосы баштаган экен, свое время жеке менчикке кеткен экен. Ал боюнча дагы биздин кызматкерлер соттошуп азыр иш алып барып атат, кайтаруу боюнча. Анан кийин парк майрам күндөрү да туура айтасыз. Майрам күндөрү адам көп болуп атат, паркка түшкөн, баягы жаш балдар ойнойт экен, башка болот экен, там да техника бүт. Башка күндөрү биз Токтогул паркын ошо мэриясынын жетекчилиги дагы ушундай баягындай аттракциондорго, башка баягы оюнзок баягындай машиналарга көп уруксат берүүнү токтотуп, ушул жерде шаар тургундары ушу басып, айланып жүрө турган. Мына эртең менен да 6-да келсеңиз, мен өзүм да чыгып ушул жерде көп басып атам. Адам аябай көп. Эртең менен кечкурун 9-га чейин ушу адамдар келип басып, демек зарылчылык бар.
бар. Ушул паркты как-то ушундай баягы оюн-зоок демелерден сактап калуу боюнча биз өзүбүз дагы иш алып барып атабыз. Шаардык кеңештин дагы токтому бар бизге баягы таяна турган. Азыр мен архитектурага бардым. Барсак, Токтогул парктагы бир дагы аттракционго биз уруксат берген жокпуз деп атат. Туура айтат. Анан эмнеге алартып коюп Жок, Ыдырыс мырза, мен сизге мындай мен мындай жакшына жооп бердим. Алиги мындай бергенди суроону там мындай жакшына койсоңуз да сизден сураңыз. Буга чейин Союз малынан орнотулган аттракциондор ойноп атат. Алар уруксат берген жок жаңысына. Илгертен турган аттракциондор уже ремонттолуп, башка болуп, оңдолуп, каралып атат. Башка коюлган жок. Эгер коюлса дагы архитектуранын уруксаты жок, коюлбайт ал жерге. Азыркы Ош шаарынын мурунку курулуш бөлүмүнүн башчысы, азыркы баягы муниципалдык менчикти башкармалыгынын башчысы болуп калды. Алтынбек Пирматов. Бул баягы бакырып, сүйлөп, жаман үйрөнгөн, анан бакырып атып, баягы сүрмөлүккө салып атып, көп иштерди чечет да. Ошон үчүн бирок бул деле ошол. Парк деген эмне десең, парк деген паркта деп жооп берген жетекчилерден да. Ушундай жетекчилерге калганбыз азыр бардыгыбыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Парк деген эмне десең, парк деген паркта деп жооп беришет. Парк деген мындай бул баягы сейилдөөчү жер, жашыл аймак деп парктын аныктамасын айтып бере турган, ошону айтып бергенге башы жеткен, билими жеткен жетекчи өзү Ошто тилекке каршы жок. Ош шаарында мындай китеп окуган, мындай жетигирээк билим алган саналуу эле киши бар. Ачык эле айтайын, мен себеби Оштогу көп эле кишилер менен сүйлөшүп жүрөм. Ошолордун бирөөсү эми кимдир бирөөлөр жаман дешет, кимдир бирөөлөр жакшы дешет, бирок Нурбек Баетов деген Ош шаарынын мурунку архитектору. Азыр ал кишинин кеңсеси мына жакта, ошол кишиге кирели дагы ошол парктар жөнүндө сурайлычы. Бул парк деген эмне, кандай болуш керек өзү. Жүрүңүздөр. Жанагы Оштогу ботаникалык бак деген бар эле да. Ошол жоголуп кеткен окшойт. Мен жоготуп бергендей сезип атам өзүмдү. Ошол архитектор катары, ушул тармакта иштеген катары сизден сурагым келип атат да. Ошол ботаникалык багыбыз кайга кетти Оштуку? Бул ботаникалык бак деп туруп, мына азыркы биздин чоң көпүрөбүз бар го, мына ошо көпүрөнүн оң жагы полностью ботсат болуп эсептелинген. Ботанический сад болуп эсептелинген. Токтогулдагы кошулабы? Токтогулга чейин эмеге Мээримге чейинби? Ошо мээримге чейин эмес, мына объекттер ошого чейин ботанический сад болгондагы бул нейтрон турган. Эми ботанический садты көп эле айтат да, бул брошенный турган дейт, андай болгон дейт, мындай болгон дейт. Ботанический садтын парктан айырмачылыгы, бул ботаникалык сад бул илимий жактан көбүрөөк болот дагы. Бул атайын бул ошол ботаникалык жактан эксперименттерди жүргүзүүчү, кандайдыр бир баягы эмелерди сортторду алуучу, ушундай бир нерселерди эме кылат. Ботаникалык сад деп бул атайын элдер эс алуучу же болбосо ал үчүн ылайыкташтырылган эмес. Бул негизинен көбүнчө илимий жактан болот. Бирок эми кээ бир жерлерде, мисалы үчүн ботаникалык садка сейил десе да болот. Бул жерге бир кездерде Союз маалында Сары Челек деген кафе курулган, ошо Сары Челек кафеси курулуп, анан кийин ушуну кийин Союз бузулгандан расширение кылды. Андан кийин бир-эки адамдарга бул жерлер менчикке кетип калган. Ошентип жүрүп отуруп, анан 2014-жылдары баягы ВЕФА футболун эме келип турганда жер таппай, мен эме жер таппадан ушу жерди анан берип ишкен. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө биздин ботаникалык сад мындайча айтканда жок десек болот. Жок болуп кетти. Ошондо баягы Атамбаев президент кезде, Ошто Кадырбаев мерkezде ФИФАга айланып турду да. Ошондо толук жоголуптур десек. Эми жок болуп кетти, кичи частары калган, эми окшоштуруучу бир ботаникалык сад менен эч ким азыр заниматься этпейт. Өзү негизи ушул жерден бир суроо да. Бизде баягы кыргызга балеттин эмне кереги бар, театрдын эмне кереги бар деп сүйлөшөт го, ошол сыяктуу суроо да эми жөнөкөй обывательдин суроосу. Бизге ботаникалык бак керекпи, кереги жокпу өзү? Сөзсүз түрдө керек. Мына мисалы үчүн Бишкекте ботсат бар, каралбай жатат. Мусор толуп чыккан андан эми бул мисалы үчүн мамлекет азыр көп жакшы иштерди кылып атат. Мында кол карыш керек. Бул ботаникалык садтын чоң ролдору бар. Келечекке дагы, бүгүнкү күнгө дагы, анын ичинде баягындай дем алуучу зоналарды кылса болот, илимий иштерди жүргүзсө болот. Бунун атайын өзүнүн назначениеси бул парктын такыр башкача. Бирок аны жөнөкөй обывательге бир сөз менен түшүндүрүп бере албайт окшойбуз, татаалыраак окшойт.
Эми таталдыр эмес. Бул ботаника сама слово ботаника дегенде значит бул жерде ботаника илим бар да бул жерде. Мен аны түшүнүп атам, бирок аны жөнөкөй адам түгүл биздин мэрлерибиз, биздин адистер, жетекчилер да түшүнө албайт атпайбы анын зарылчылыгын. Эми аны түшүнө албай атканын мен билбейт экенмин. Бача түшүнбөйт да. Түшүнсө эми ал мындай кол тийгиз болуп сакталыш керек беле дейм да. Эми действительно эми мындай да парк деп коебуз. Возможно, парктын кандай бир мамлекет үчүн керек болуп калса, частары кетиши мүмкүн. Частары кетиши мүмкүн да, мисалы үчүн. Где-то бир нерсе болуп калса, бир эме болуп калса, ботаникалык садка тийиштин кереги жок. Ал кандай ченде болсо да сат. Керек болсо кароосуз болсо да, керек болсо ошол жерде ата карабай койгон ботсаттар бар. Именно ошо карабай койгондо растениялар кандай өсөт, дарак кандай өсөт, ошону изилдегендер бар. Чөп мөө менен таштап койгондор бар. Карап турсат, кантип өсүп атат. Бул өтө чоң нерсе. Бул мисалы үчүн болуптур, парктын жарымы жок болсо, ботсатка тийбеш керек. Ботсат бул келечек. Керек болсо, мисалы паркка биз балдарды эс алдырганы барабыз. Эч ким даракты карабайт. А ботсатка барганда биз балдарыбызды мына арча, мына жаңгак, мынандай, мындай өсөт, мынандай болот деп туруп мектептерде апарса болот, университет, вуздарда апарса болот. Бул келечек. Бул өтө чоң ролу бар бул ботсаттынчы. Скверлер болуптур. Бир жерди бузасың, бир жерди коесуң. А мисалы үчүн мына бакты бир жерди түзөп туруп эле, эгип туруп талдарды коюп койсоң, парк качеле коюп койгон парк боло берет. А ботсат ал кеминде 30-50 жылды өзүнө камтыйт, өзүнүн ботсат болуш үчүн мисалы бир даракты өстүрүп, ошону мынандай өстүр деп туруп, аны баягындай илимий жактан караш үчүн бул өтө көп жылды, көп нерсени талап кылган эме. Бактан мындайча айтканда баягы парк мода болуп атат, парк кеттик, парк мынтип кетти, сквер мынтип кетти. Эгерде мындай кыргызча тилде айтканда, ботсат деген ботаника сад бул ушу парк скверлердин аксакалы. Атасы. Теги ошол жерде да. Атасы ошол жерде. А бирок сиз эми баягы парктар жөнүндө айтып атпайсызбы, бирок Союздун маалында бир нече парк курулган экен бизде. Бирок акыркы 30 жылда биз кыйын болуп, Улуу Манастын урпагы болуп, бир бак түзө албаппыз да. Ол бир эле Ош эмес, Бишкек баш болуп. Анан ошодон улам азыр парктар өзү деле керекпи өзү негизи? Себеби азыр мен карап атам да, мына Навай парктын статусу эмне өзү? Бул парк эмне парк? Шаар паркыбы, ландшафттык паркпы, же балдар паркыбы, же эмне деген парк дейм? Бул жөн эле парк. Ландшафтный парк болгондо бул мисалы үчүн бул ээн жерлерде болот, мисалы үчүн тоолордун арасында болот, же болбосо ушул шаардын кандай чекесинде болот дагы. Ландшафтный парктын бул мындайча айтканда естественный эмелери туруп калат да, баягы таштай, дөңдөй, өсүп калган арчадай, аны мисалы ата эме кылбайт да. Ал ландшафт, конечно, адамдын эмгектери болот, ата эме кылганчы. Ал эми парк это искусственный, бул адамдын өзүнүн түзгөн эмеси да. Эми ошол үчүн мына туура айтып атасың. Эми детский паркпы, же развлекательный паркпы деп атат. Эми парктын өзүнүн эмесине назарда. Именно адамдарды эс алдырыш үчүн да балдар менен барганда детский ойлору болот. Адамдар өзү отура тургандар болот, развлечение кыла тургандар болот. Бирок бул жерлерге баягындай капитальный нерселерди курганга болбойт, кроме инженерных сооружений деп коет. Эми чынын айтканда менчиктерге кете берсин. Бирок строго парк өзүнүн назарчылыгын туруш керек. Анан бизди алып туруп анан алты соттон бөлүп туруп участок кылып иштин кереги жок. Же бир ресторан салып иштин кереги жок. Строго өзүнүн назарчылыгын туруш керек. Мейли бардыгын кыла берсин. Парк бойдон туруш керек. Адамдар азыркы эс алып. Парк бул эс алуучу жай. Ошентип мен деле ошентип ойлочумун. Бирок азыр мындай караганда ошол Навай парктын жогору жагы эми Токтогул парк болуп калабы ошол жерлер. Эгер ал жери жанагы бассейндерге берилип кетти бир нече бөлүккө. Ошол туурабы, туура эмеспи? Эми бир баягы водоем болот дегенди мен окуп атам, Википедиядан окуп атам. Бирок ал бассейн, макул бир бассейн болсун. Эми парктардын назарчасы айтпайбы? Кээ бир парктар болот. Чистый, мисалы үчүн мына баазы Нью-Йоркту кийин айтабыз го, Нью-Йорктун ортосунда болду. Эчтекеси жок. Парк калган, жөө адамдар жүр, чуркат, андай мындай жок. Парктын дагы бир түрү болот. Баягы с развлечением деп коет. Парктын кээ дагы бир түрлөрү болот. Баягындай бассейндери менен, баягындай бир кандайдыр бир игроо немелери менен болот, назначение болот да. Ал эми бүгүнкү күндө биздин Навай паркыбыз мындайча айтканда смешанный парк десек болот.
бардығын қосып қоя берген. Ана жерге барсаң, детский деле бар, ана жерге барсаң, мына өзі мына ушул Токтогул менен Навай паркы менен Токтогул өзү биригиш керек. Эми бириккенден чыкканда чоң стадионубуз болду. Кара берсин, бирок ошонун бүт архитектура баягы эмелерин благоустройство азинелерин түзүп бак кылыш керек да, парк кылыш керек. Биздики смешанный Навай паркы. Макул, Навайын ошонтип эле свечный деп коёлу. Бирок Токтогул паркы оңдоп түзөлдү, жанагы кече жакын деле. Анан ал жерде мындай адам түнү, күнү бассаң боло турган болуп калды. Ичиндеги дарактар иретке келтирилди. Жакшы болду деп сүйүнүп отурсам, азыр ал дагы ошо Навай паркынын копиясына айланып баратат да. Ошол керекпи, кереги жок? Эми мындайда абдан туура суроо берип атасыңар. Бул паркты содержать этиш колоссальный акчаны талап кылат. Анан кийин ошо эми биздин кыргызча түшүнүп айткандачы, эми пайдасы жок паркка айдап акчаны кетире беребизби деп туруп анан баягы коммерция деп арендага бере койсок. Анан ошо арендатор ала койсо, анан арендатордун эсебинен бюджетке акча толсо, анан ушуну арендатор караса деп, арендатор алганда, коммерция алганда ал каалаганын кылбаса дагы алып кеткен аренда платасын чыгарыш үчүн аттракциондорду кыла берет ал. Аттракциондорду кылып алат, ошого уруксат берип алат биздикиче. Кылсаң кыла бер, мындай дегенде баягы мүмкүнчүлүктөр берип атат. Кичине мүмкүнчүлүк болгондо болду, наракка кетет да дальше. Ошон үчүн парктын айтып паркта кылыш үчүн или мамлекет строго бюджеттен акчаны бөлүп, колоссальный акчаны кармап туруш керек. Ради своих граждан. Же болбосо действительно бир бай коммерция берип туруп, ага да тыюу салыш керек. Просто багымды карап бер. Эл кирип гана чыгып эсасын отура турган ойной турган кичинекей гана жерлер мында кыла турган. Анан баягында өтө эле коммерцияга үмөтүбүш керек да. Мээрим паркы деп баягы Акаевдин кезинде ошол Токтогул парктан бир кусок кылып кесип алып, жанагы Акаевдин мээрим фондуна берилген эле. Кийин ошол аты сакталып калды, бирок азыр ошол ижарага берилип башка болду окшойт. Бирок азыр эми ал жерде баягы аш жей турган болуп калыптыр да. Өзү негизи паркта эми кыймылдай турган жер болуш керек беле дейм да. Ошол туурабы, туура эмеспи? Наукада мындай нерсе бар да. Дендрология деп коет. Ооба. Дендрология деген бул ошол бак өсүмдүктөр жөнүндө. Есть специалист болот, чет өлкөлөрдө бар. Архитектор, дендролог деп коет. Архитектор, дендролог деген только ошо бактар менен заниматься этет. Парктар менен, скверлер менен заниматься этет да. Конечно, анан бул жерге мисалы үчүн баягы мээримдер ачып койгон бир баягы пилчиндимди билен сүрөтүн коюп койду. Ошол бойдон эч ким караган жок бул жерде. Барып туруп жында бир-бирине ээп коет, аны караган адам жок. Ошол үчүн мен сизге бир катар айтайын. Бака биздин Кыргызстанда парктар боюнча, дарактар боюнча, аларды өстүрүү, алардын түрлөрүн ар кандай кылуу боюнча специалисттер жок. Биз 30 жылда өзүбүз болуп бир биолог, бир жакшы сиз айткандай дендролог төрөй албаппыз да. Жок, кандайлар жок. Жок, мына азыр бизде сонун болуп калды. Бир арчаны ээп коет, аны жылда уурап калат, кайтара арча ээп коет. Эми арча бул көлөкө бербесе, бул деген бир жүзүндө өзүнө келүүчү нерсе да. Анан бул билбейм, эмне Советтер Союзунда биз арчаны жакындата албайт элек. Азыр эми билбейм, анан көчө жылда арча ээп коет, анан өсө өспөй билбейм. Жок, баягы биздин чоңдорго мынтип түптү солдаттай болуп туруп берет экен да, ошонусу жагабы дейм. Ошон үчүн өсүмдүктөрдүн түрлөрүн издеш керек. Баягы бактардынчы ар кандай мына мен мисалы үчүн Ататүрктү айтайын. 1981-жылы студент болуп барганда ошол эле парк бар эле дагы. Мазда ВДНХга чейин турат эле. Шагылга ээп койгон. Ошондо мына билектей болуп, жоонсондой болуп туруп, кара өзөк болуп калгандар бар эле. Ошол ушуга чейин сакталып турат. Дембековдун мандары баш жагын эптеп ызчып отуруп бак кылып койду. Почти биздин 30 жыл биздин мамлекет бак менен, парк менен заниматься эткен жок. Өстүрүү, сактап калуу менен, наоборот, бери таркатуу. Панфилов паркы жок болду. Азыр кичине Дзержинка калып калды, эми Дзержинка ар жагынан кысылып келатат эми болуп. Эми Ататүрктү болсо ызчысын көрүп атасыңар. Берип алып кайтадан алабыз деп атат. Кычан Жакупов жок болуптур. Эменин жарымдан бир 3-төн 2 бөлүгү жок болуптур жанагы Аламүдүндүн. Анан жанагы дагы 2 бак, 36 сквер Бишкекте такыр жок болуп кеткен. Ошто эми канча? Ошто скверлерден жанагы сиздин уруксатыңыз менен жана Жалил Атамбаевка берилген бир сквер жок болду десек болот. Андан башка оштолар калды окшойт. Жок, эми мен уруксат менен деп атам. Эми ал жер туура, эми айтып атам. Мисалы үчүн Ататүрк
азыркы мына муну сактап калган биз болдук. Бул да берилип кеткен. Берилип кетип ошол жерде бир самсакана турат го. Ошо берилип кетип, ошонун катарынан берилген. Ошонун баарын жокко чыгарган биз. Ооба. Негизи Мырзахматовдун калыстыгы үчүн айтыш керек. Ошо сиздердин Мырзахматовдун тушунда көп скверлер восстановление болду. Восстановить эттик ооба. Анан аллея курдубу курбадыбы билбейм. Ана мынау эмени анау Актектин эки чекеси бар го. Ооба. Ошол аллеяны Актектин берки чекеси подряд кеткен. Менчикетчи. Ошонун баары менен урушуп, чабышып отуруп, соттошуп отуруп, ошону аллея аркы бетин сактап калдык. Ана мынау баягы эме Западында неме бар го, баягы Базар. Жок. Кылды го азыр, сквер кылды го, сонун кылыпчы. Бул дагы ошоңа да башталган. Бирок эми средствоң жоктугунан биринчи ошол жакты жок кылалык деп туруп, жок кылып анан кийинкисин жакшы эме келип баягы мэр болуп иштеди го. Сарыбаш. Сарбашып келип туруп, ошол жандандырып берди. Ал жерде менчиктери бар эле. Аны дагы жокко чыгарганбыз. Канча менчиктер келген бул жерге? Жокко чыгарганбыз. Навай паркын сактаганбыз. Мени сакташка аракет кылганбыз, токтогулду. Азыр сунуш катары айтсаңыз болобу? Өзү негизи менин көзүмдө мындай жөнөкөй обывательдин көзү менен караганда бак кылып коюш оңойдой эле. Айтайын деген мисалы Кызылкаянын паркын көрөм, жалаң эле жанагы ак терек деп коет, кээ бир жерде бака терек деп коет. Ошону эле эгип койгон, ал бат көтөрүлөт экен, анан оңой менен жанагы курабайт экен. Өзүнүн жергиликтүү болгон үчүн ал баягы өтө көп эмени мындай уход талап кылбайт экен. Ошондой кылып эле ошондой бир гектар жерлерди алып эле ошентип койсо болобу, болбойбу? Бизде ошондой жер барбы, жокпу? Эми бизде жер калбай калды десек болот, бирок мисалы үчүн мынабы Юго-Востоктогу баягы спецгараж бар эле го. Ошодон нары жак баягы эмелер бар го. Ошодон нары жак оң жак, сол жагы бүт баары ошол парктарга, бактарга каралган. Аны можно развивать. Эми мисалы үчүн бул баягы биз эң оңой нерсени биз баягы эгип койсок эле бак болуп калат экен. Бактан өткөн сложный нерсе жок. Аны күнүгө уход талап кылат. Стройка болду, группа койдуң, 30 жыл 40 жыл тура берет. Бак деген бул тайын специалисттерди талап кылуучу. Мына азыр бизде барып эле юрфакты бүтүп келип атышат, чет өлкөдөн ана бизнес бир менен бүтүп келип атышат го. Биздин Кыргызстан азыр ушундай специалисттерди чет өлкөлөрдөн окутуп, үйрөтүп келиш боюнча, бактар боюнча әле кыймылдай элек. Антейин десеңиз, биздеги Оштогу, Бишкектеги көп бактардын биринчи ошол баягы калыптанышы баштапкы пайда болушу. Ал баягы Ак падышанын малында болгон экен. Бизде эмне ошодон бери бир 100 жылдай убакыт өтүп калды да. Ошо 100 жылдан бери биз өзүбүз ошондой бак кыла турган деңгээлге жете алган жокпузбу, ошо Ак падышанын деңгээлиндеги. Баягы Бишкектегини баягы Дубовый паркты айтсаңыз, аны Терентов кылган дейт, Федосов деген кылган дейт. Мына жактагы мына облустук оорукананын тегерегин, наркы Ош пансионатын, мына мэриянын үстү жагын, анан ушул бактарды, мына азыркы паркты. Анын бардыгын ошол баягы Ак падышанын тушунда жанагы Скобелевдин туштарында болгон деп айтышат. Андан бери мындай болду да, туура айтасыз да. Эми Алматы эл аз экен. Мына адам канчалык көбөйгөнсө баягы заман акыр, жер такыр дегенде баягы адамдардын нуждасы көбөйгөндүктөн канча жерлерибизге үйлөр куруп кетип атат, канча жерлерибизди баягы эми жер чоңойбойт экен да. Адам саны көбөйө берет экен да. Эми караш адам саны көбөйгөнсө жер керек болот экен. Бирок кандай болгон ичинде дагы мисалы үчүн мына парктарды сактап, аны өнүктүрүп, аны эме кылыш бул үчүн мамлекет эми колго алып атат. Архитектор катары сиз кайсы жерлерди сунуштайт элеңиз дагы? Мисалы, мына жерге парк кылса болот, мына жерге кылса болот, же мына жерге кылса болот деп. Жок дегенде намыс үчүн, 30 жылда биз бир парк кылып койдук деген сөз үчүн. Эми мисалы үчүн мына неме бар го, мен азыр айттым го, мына Юго-Востоктун мына ылдый жагы бар го. Ошону пожалуйста парк кылса болот, анын эч кандай эмеси жок. Айтып эле турат өзү. До конца кылса болот эмелердичи, сол жагын кылсак болот, оң жак сол жагын ошол деле эме мисалы үчүн мурда болуптур. Азыр адамдар ошо айнанып кетер, Кара-Ойго барып дем алып келип атат го. Жагы Алайга барып атышат. Алайга барып атышат. Бул жерибиз жакын эле жерлер. Буларды өнүктүрсө болот. Эме кылыпчы. Анан кийин эме конечно. Мына биз эме кылып калдык, мына неме бар го. Анабы анар микрорайонда тала турат го. Ошо таланы биз сактап калдык мына быда ушу жерде. Давайте бак кылып коелук депчи. Алды жагына бердик, ошо ортолукту бак кылып калдык. Себеби дегенде булар да кеткен нерсескечи.
кете турган болуп калган. Бак кылып сакта бул адерибиз бар. Баягы Нышар мектеп бар го. Ошону баягы оштап атканда атарафи. Ошол жерде Азыр үлүш эмеспи? Эми үлүш боло берсин, бирок ПДПга биз ошону эме катары киргиздик да, баягы зеленый кылып парк катары. Эми ошол жерде өнүктүрсөк болот. Мына даяр жерибиз турат. Мына эми карачы үлүштү чечсе болот Сизге кандай. ушул маселе менен бир консультация кылып, мынау оштун жашылдандыруу ишканасы, ошого окшогондор бир келеби, ич мындай сурап, мынау кандай деп ойлойсуз, бир бак кылсак дедик эле, бир кайсыл жерди алсак оң болот дегендей бир. Эми бул боюнча кээбилерге да сурап калат да, бирок бул боюнча биздин архитектурный служба бар. Это архитектура службанын мисалы үчүн 10 задачасы болсо, 10 задачасынын бири бул ошол парк зона. Бул архитектор, главный архитектор бар, муниципалитет деген бар. Булар өздөрүндө туруш керек. Булар колунда турбайбы? Булар өздөрү туруш керек. Бирок азыр мен ойлойм да, булардан азыр барып парк деген эмне десең, ошонун аныктамасын айтып бере ала турган жетекчи барбы, жокпу? Менин көзүм жетпейт ушуга. Бар эми, бирок баягы парктардын категориялары бөлүнөт. Эми андагы өзүнүн нормативтери бар. Айттым го, парктын түрлөрү көп. А биздин Навай парк, смешанный парк. Мен ушуну бирок биринчи жолу угуп атышым. Смешанный деген. Ар кандай бардыгы бар да, ичинде бардыгы болгондо. Кээ парктар бар, мисалы үчүн, эч нерсеси жок, только адамдар дем алуучу парктар бар. Жолчодон башка эч нерсеси болбойт. Жолчолор бар, кичинекей баягы телефон эме кыла турган, бир какой-то бир туалеттерди кыла турган эмелер бар. Бир да сооружениясы жок, эме кылгандар бар. Ландшафтный парктар болот, бул баягы эмелерде атайын ошо тиви коюп койгон, анын жол полдорун эме менен өзүнө тек коюп, ошо адамдар басып жүрүүчү ушу дөңдөй токойдой калтырып койгондор бар, ландшафтный деп коет. Болду, рахмат чоң. Негизи бизде Ош шаарында жанагы бактар башкармалыгы деген мекеме бар болчу. Ал баягы ошол шаардагы парктарды башкарат эле. Мисалы аны сугарыш, кайсы даракты эгиш, кайсынысын алып салыш, ошого окшогон маселелерди. Андан сырткары ал бактардын ичине коммерциялык объектилерди орнотуш, же болбосо алып салыш, уруксат бербей коюш, же болбосо кимдир бирөөсүнө уруксат берүү деген маселелердин бардыгын ошол дирекция чечмек. Бирок ал мекеме жоюлган, анын ордуна анын айрым функциялары муниципалдык менчик кызматына өтүп, анан айрым функциялары мына Ош шаардык жашылдандыруу башкармалыгына өткөн. Бирок жашылдандыруу башкармалыгы деген бул чын-чынына келгенде бир мындай уста дегендей эле сөз. Бул мындай тазалык дегендей эле. Мисалы бир жерди барып кыркып коюш керек, бир жерди барып сугарып коюш керек, бир жерди барып чагып коюш керек, бир жерге гүлдөрдү эгип коюш керек дегендей. Бирок бул өтө адистешкен, илимге, мындай бир нече жылдык стратегияга көп деле көңүл бөлө бербеген карапайым, жөнөкөй жумушчулардын мекемеси эле. Азыр деле ошондой. Ошон үчүн мурда мисалы баягы парктар башкармалыгын түзүүдөгү максат парктардын өзүнүн бак деген эмне бул? Бактын концепциясы болот. Анда мисалы мынау жаныбарлар болуш керек. Ага ошол жаныбарлар менен элдин аралашуусу, тыгыз байланышы болуш керек. Анан мынау өсүмдүк бул жерге болуш керек. Себеби бул жердеги мисалы Оштун аптаптуу күндөрүндө ушунча градус болот, ушунча саат күн болот. Анан ушуга жараша Ошто ушунча адам бар. Бул дарактын жалбырагы ушунча фотосинтез кылып ушунча кислород бөлүп чыгарат. Ушунча жанагы көмүр кычкыл газын сиңирип алат дегендей бир илимий көз карашты карманган, ошого жараша стратегия түзүп, ошого жараша иштеп, бул жерге бул дарак эгилсин, бул жерге мынау дарак эгилсин, бул жерге мынау даракты эккенге таптакыр болбойт, максатка ылайык эмес деп ошол нерселерди илимий жактан негиздеп анан кийин иш кыла турган мекеме бул парктар башкармалыгы болуш керек эле. Анда биологдор, зоологдор, анда дендрологдор иштеш керек болчу, географтар иштеш керек болчу. Бирок эми бизде андай жок. Биз Кудайга эми биздин бир кандай десем арманыбыз ушул. Кыргыз болуп, ошол бир 30 жыл ичинде СССР кулагандан кийин 30 жыл ичинде бир нормалдуу бир биолог төрөй элекпиз, мындай алганда ачык айталы. Биз нормалдуу бир мындай бир жакшы такшалган бир билимдүү, ошол билимге башкага мындай билимге каныккан бир жакшы такшалган бир
дендрологду же болбосо бир ушундай бир бак менен иштеп, жанагы атам замандагы мындан бир 150 жыл мурунку Терентовдун деңгээлиндеги бир же болбосо бир Федосовдун деңгээлиндеги бир адис чыгара элекпиз да, ошондой бир адисти төрөй элекпиз сөзүн ачык. Ошону мойнубузга алышыбыз керек. Ошонун айынан азыр көрүнгөн шарлатан келип, баягы мына жерге мына бак отуруш керек, мына жерге мынаны экип койсок болот десе, ошонун сөзү сөз, ошонун айтканы закон болуп отурабыз. Аны эмнеге андай кылдың десең, эми билбейм дейт. Азыр көрдүңүздөр. Бир нече жанагы жетекчилерге кирдик, кирип бак деген эмне десең, бак деген бак да дейт. Мындай балдар паркы деген бар, шаар паркы деген бар, улуттук парк деген бар, дендрологиялык парк бар, мындай заповедник деген бар, парк развлечения деген бар, көңүл ачуучу парк. Жок, жөн сейил бак деген бар. Айырмасы эмне десең, эч ким айырмасын билбейт. Архитектору баш, жанагы шаар куруучусу каш, башкасы айтпай эле коеюн эми. Шаардын мэри деле кече бир күн баягы футболка сатып жүрүп, анан кийин жанагы да бир күн түрмөдө жүрүп, анан да бир күн разборщик болуп жүрүп, анан да бир күн депутат бола калып, кичине тыйыны көбөйгөндө иш кылып. Анан бир күн мэр болуп келип калган киши. Аны өзү дагы жашырбайт. Эми буларда андай бир шаар куруу жөнүндө, бир урбанистика жөнүндө түшүнүгү канчалык билбейм. Эми буга чейин деле ошол берки мэрлерибиз деле мындан абат эмес болчу өзү. Ушуларга күнүбүз калган. Айла жок. Макул, бар болуңуздар.